аким губернаторды мактап атса, ой сен пакта коюп атасыңар, эми пакта койгонду мен жакында эле билдим, ал эмне экенинчи өзүм чүйдөн болом, бизде андай негизи пакта койдум деп айтпайт да. Кошоматчы деп эле айтат. Ошол эле ата журтта айттым. Караңыз, ал кимдин партиясы? Ошол эле Ташиевдин партиясы. Туурабы? Эл кимге берди мандатты? Ташиевге берди. Ташиевди танып, бул ушунун Ташиевдин партиясы экен деп мандатты Ташиевге берди. Анан алар өзүнчө бөлүшүп алды да. Бирок эми аны тартип болуш керек да. Мурунку парламент, андан кийин мурунку парламенттер кабыл ала албаган мыйзамдарды ККМге окшогон биз кабыл алып бердик. Ошол үчүн бүгүнкү парламент өтө көп сынга жыгылып атат. Эмне үчүн дегенде, жакпаган көп кишилерге жакпаган мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Депутат болдуң эле сен жаман киши дейт да. Деги эле депутатты мактаган киши жок да. Анан эле баары эле депутатсың, болду сен жаман дей берет. Аңдып эле турат да. Чиркин. Мурдуңду чукуп койсоң эле, ой эмнеге мурдуңду чукпуйсуң? Эмнеге сен оң колуң менен чукудуң? Сен сол колуң менен чукушуң керек болчу дегендей болот да. Социалдык тармактарда сизди сындагандар болду да, кошуматчы депутат депчи. Жок, эми ал эл мындай да, ал бүгүн эмес да. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, Тет-а-тет программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчы. Кош келипсиз. Анда биз маегибизди баштайлы. Биздин эң биринчи эле сурообуз бул өлкөдө өтүп жаткан элдик курултай жөнүндө болсун. Быйылкы курултай кандай өтүп жатат? Кандай деңгээлде? Эми бардык Кыргызстан жөнүндө айта албайм, мен бир гана Ысык Ата районун айта алам. Былтыркы көптөгөн суроолор, ушу мен баягы эсимде калганы бул бала бакча жөнүндө суроолор болгон. Тилекке каршы быйыл ошол 90% аткарылбай калды. Негизичи. Ошол бала бакчалар жөнүндө 4 делегат айтты го дейм. Эми мен оюмча көпчүлүк чыгарып аткан проблемаларды жергиликтүү бийлик деле билет ошонучу. Анан делегат аркылуу берге келип президентке, өкмөткө айтып аткан жарымысын чынын айтканда ошол жергиликтүү бийлик эле чече алат. Ошолор чечип, мамлекетке карабай эле, өкмөткө карабай эле президент баягы сен жаза дегенди күтпөй эле жасап бүтүрсө болот. Ушул мындай көп мен азыр угуп аткан нерселердичи, ушу жергиликтүү бийлик эле чечип кое турган нерселер. Эмнеге ушунчалык деңгээлге чыгарып атышат билбейм. Майда чүйдө көп маселелер бар. Ошолордун баарын чечсе болот. Чечсе болот. Ошондуктан мен оюмча кээ бир айыл өкмөттөр, акимдер ушу билими да анан мындай опыт жетпей жатабы. Анан ошол мамлекеттик жанагы өкмөттүн бюджетин эле карабай, жергиликтүү бийликтин бюджети да бар. Ошол жерде да акчалар бар. Ал деле бир топ акча. Ошолорду мындай жакшылап үнөмдөп колдонсо көп нерсеге жете тургандай акча бар. Ошондо айтып атпайсызбы, жергиликтүү маселелер көтөрүлүп атат депчи элдик курултайда. Сиздин пикириңизде кандай маселелер көтөрүлүш керек эле ошондой бийик деңгээлде? Эми негизи курултай бул мамлекеттик түзүм көп кандай десем, мен оюмча бүгүнкү идеологиябыз жоктой сезилет да. Ушул идеология маселеси, кыргыз тил маселеси, ушундай мындай мамлекеттик деңгээлдеги, биз деген мамлекеттик деңгээлдеги нерсе эмес, ушул айылдагы көпүрөнү жол салыш керек, свет коюш керек деген маселелерде көтөрүлүп атпайбы? Эми ал аким чече турган нерсе да. Эгерде ошол акимге алып келсе, аким деле өкмөткө деле өзү колунан келбеген нерселерди өкмөткө, губернаторго кайрылса болот да. Мен оюмча кичине майдаланып кетип атабы деген ой болуп атат да.
мамлекеттин деңгээлиндеги бир нерселерди чечсе, мен оюмча Башкортостан түзүлүшү, идеология менен айтып аткандай, мына азыр жаш балдарыбыздын ошонун билим тармагы аябай кичине аксап аткансып атат. Ошолордун баарын ушундай нерселерди көтөрсө, анан кийин ар бир айыл өзүнүн проблемасын алып келсе, анда курултайдын өзүнүн проблема майдаланып кеткендей да. Анда биздин кийинки сурообуз, жакында эле Акылбек Жапаров отставкага кетпеди. Анан сиздин баамыңызда Акылбек Жапаров кандай иштеди? Мен ушул суроого бир 2-3 жолу мага суроо берип атат да. Акылбек Жапаров бул менеджер. Бул өкмөт десе эле бул Акылбек Жапаров эмес да. Өкмөт бул команда. Акылбек Жапаров болобу, анын ордуна келгендердики болобу, өзүнүн программасы болушу мүмкүн эмес. Эмне үчүн дегенде, бүгүн эл, Кыргызстандын эли бүгүнкү биздин президентибизге мандатын берди. Анан укугун берди. Бүгүн ушул ички саясатты, тышкы саясаттын баардыгын өзүң жаса депчи. Бүгүнкү президент мурунку президенттердей эмес. Алар өкмөт өзүнчө жооп берчи, президент өзүнчө бир эмеге иштери бар эле. Бүгүнкү күндө президентибиз өкмөткө да жооп берет. Ошол өкмөттө иштеп аткандын баары президенттин программасын аткарып атат. Президенттин программасын элге сунуш кылгандан кийин, эл президентти колдогондон кийин, демек программасын колдоду да. Ошондуктан бүгүнкү ал как руководитель аппарата, өкмөттүн башчысы өзүнүн программасы болушу деле мүмкүн эмес. Булар баягы менеджерге окшоп, ошол үчүн иш жакшы жүрүп аткан ошондон болуп атат да. Эмне үчүн дегенде, бир адам башкарып атат Кыргызстандычы. Баягы илгеркидей 2-3 адам башкарган жок, бир адам башкарып атат да. Ошол үчүн тартипте болуп атат. Ошол үчүн керек болсо өкмөттүн төрагасын жумуштан да бир паста алып салып атат да. Бул мен оюмча мындай. Так өкмөттүн бүгүнкү күнгө эгерде баа берсек, жакшы иштеп атат. Бул системада, Америкада эле, көрбөйсүңөр, чет мамлекетте президент кетеби, министр кетеби, система иштей берет. Ал фамилиялар алмашышы мүмкүн. Бирок ал система алмашпаш керек да. Бүгүн системабыз бар. Система кичине болсо да биз системаны курганга мындай курал алдык да. Бүгүн ошол система иштеп атат. Анын ичинен фамилиялар өзгөрүлүшү мүмкүн да. Мен как менеджер сыяктуу да. Бирок баягы багытыбыз, же болбосо экономика ал өзүнчө иштеп кете бериш керек да. Министерстводон бир министрди алып койсок эле министерство иштебей калыш мүмкүн эмес. Министерство ал өзүнүн аппараты бар, системасы бар, жумушчулары бар. Министр барбы, жокпу, ага карабай эле иштей берет да. Американы деле карабайсыңарбы? Ал жакта деле ошондой система. Ошол системада атпайсызбы? Ошол системада Акылбек Жапаров милдетин кандай аткарды да? Өзүнүн милдетин Менин оюмча, эми Акылбек Жапаров президенттин айтканын аткарып жүрдү да. Аткарды. Эми анын так аткарды ал президент билет, бирок ошол 3 жылдан бери мындай өкмөттүн иштегени көрүнүп атты да. Эми көпчүлүк басым ушул акча тапкан, акча топтогонуна болуп калды. Анан кийин менин оюмча, анагы короткон жагына келгенде ушул баягы айыл өкмөт тиги район жактарды ушул каралбай калгандай сезилип атат да. Эмне үчүн дегенде, ошол жактагы мектеп салабызбы, бала бакча салабызбы, ал ушул бир айыл өкмөттө, же болбосо бир шаардын ичинде салынып атат да. Демек ошонун сапаты болобу, жана короткон каражаттарды ошол жердеги жергиликтүү бийлик көзөмөлдөш керек. Көп учурда мектеп салынып атканда ушу айыл өкмөттөр, мэрлер мындай кандайдыр көңүл урбагандай болуп атат да. Ошол мен оюмча ошол жактагы кадрларыбыз кичине аксап атат. А так негизи баягы центральный аппарат, центральный эмебиз, бийлик мындай оңдолгонсуп атат, мындай жакшы балдар келгенсип атат да, мындай системный болуп баратат да. Бирок эми арасында бар, иштей албагандар бар, кетип алып атат. Эсил карасаңар, ар бир министерствода замдар көпкө мындай бат-бат алмашып атышат да. Ал деле баягы келет, көп күтпөйт, иштей албаса жумуштан айдап жиберип атат. Ошондуктан мындай
ошолорду сунуштаган адамдарда жаза кылса, эмне үчүн дегенде иштей албаган адамды сунуш кылбаш керек да. Сен билесиң да, мен бирөөнү сунуштап атсаң, демек ошол кишини билесиң. Зам болобу, министр болобу, аким болобу, губернатор болобу, сен сунуштагандан кийин сен ага жооп беришиң керек да. Биздики көпчүлүк ушул, мен жогорку кеңешке келгенден бери көптөгөн замдар, министрлердин замдары алмашып кетти да. Анан мен мына 3 жылдан бери депутат болуп иштеп жүрөм. 3 аким алмашты. Кээ бир айыл өкмөттөрдө да 3төн алмашып кетти. Прокурору да, начальник милиция бардыгы алмашып атат да. Мындай туруктуу болбой жатат. Эмне үчүн дегенде келген адам мен кыйратам, талкалайм деп келет. Анан кийин аягында иштей албагандан жумуштан алып салып атат да. Ошондуктан кичине ушу кадр маселеси аябай, мен оюмча, кичине аксап атат да. Кадр маселеси баягы сайрап, мен кыйынмын, мен талкалайм дегендер көп. Баягы мен оюмча баягы ишенип жумушка алып коет, бирок колдорунан келбей калып атат да иштегенге. Жогорку кеңештин жыйынында сиз УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди эл тарабынан сизге полководец деген наам берилет деп айттыңыз. Берилет эмес, ошого жетиңиз деди. Жетиңиз. Анан мындан кийин социалдык тармактарда сизди сындагандар болду да, кошумачы депутат депчи. Жок, эми ал эл мындай да, ал бүгүн эмес да. Эми эл андай наамды бербей коюшу мүмкүн. Эмне үчүн дегенде эл баарын карап турат. Ошондуктан мен айтып атканда, кандай десем, эми баягы биздин союздун малында мен бала кезегинде айтып жүргөн ошол Жуков, ага маршал дегенди ошол убактагы СССРдин чоңу берип атат. Бирок полководец дегенди кийинирээк эл берди. То есть тарых берди. Ал 1 жылда эмес, баягы тракчылар баарын талдап эметкенден кийин бир 10-15 жылдан кийин ошол жөнөкөй солдаттар, офицерлер, элдер берет. Ал бир күндүк жум эмес. Ошол үчүн мен мааниси мындай болчу да, эгерде коррупцияны убада бергенде жеңсеңиз, уюштурулган кылмыштуу топтордун баарын жеңсеңиз, эл тарабынан ошол берилет депчи. То есть эгерде жеңбей калса, сөз бойдан калса, естественно бербейт да эч ким. Бул эми кандай десем, элдин арасында элди коркутуш, үркүтүш өтө кыйын да. Ошондуктан мен ушул маалында бердим да, ошого татыктуу бол депчи. Ал эми элдин баарына барып туруп сен бере аласың дегендейчи, элдин арасынан бирок азыр деле чыгып атат да, айтылгандарчы. Анан саясатта ар кандай болот да. Анан кээде бир мэр бар, өзүм миннилерим эми. Баягы кофе менен бир мактап койсом, алды жерде кетип атпайбы? Анан мындай да, парламент мэрден болобу, өкмөттөн өйдө турат. Ошондо аларга кошоматчылык деген болбойт. Ал сенин эгерде бизге келип, биз министрди бекитип атсак, демек биз андан өйдө турабыз да. Демек өзүңнүн кандай десем, балаңа же болбосо өзүңнүн кол алдыңда иштеп аткан адамга эгерде мындай бир сый урмат көргөзсөң, же болбосо мактап койсоң, бул кошоматчылык эмес. Бул сенин алдыңда иштеп аткан адамды мактап койсоң, бул эми кандай десем, сен жакшы иштеп атасың деген эме да. Эгерде мен президентти мактасам, ал менден өйдө турат. Анда айтса болот да. Көпчүлүк учурда мен байкап атам да, ошонучу бир аким губернаторду мактап атса, ой сен пахта коюп атасыңар, эми пахта койгонду мен жакында эле билдим, ал эмне экенинчи, өзүм чүйдөн болом, бизде андай негизи пахта койдуң деп айтпайт да. Бизде кошоматчы деп эле айтат. Ошондуктан мен өзүмдүн жогорку кеңеш болгондон кийин мен элдин мандаты менен келдим да. Анан кийин дагы экинчи тарабы болот да. Мен бир мандаттуу округтан келдим. Анан баягы округка барганда ар кайсынын баары сурай берет да. Анан элге түшүндүрө аласыңбы? Ай, мен жогорку кеңештемин, мен депутатмын, мен мыйзам деле жазам, мен бала бакчаңарды карабашым керек, мен мектебиңерди карабашым керек деп айта албайсың да. Келип эле мен сени шайлагам, ошол үчүн мына мектебимди бүтүрүп бер, көпүрөмдү бүтүрүп бер, жолумду бүтүрүп бер. Анан кийин барасың ошол министрлерге жалдырасың да. Ай, айланып кетейин, салып койчу. Анан эгерде биз баягы бир 40-50 депутат болойлу деп коелук. Ошолордун ар биринин округунан аларга да келет да. Анан баарыбызга бир 10 көпүрө болсо, же 10 жол болсо, эмне кыласың? Эми барасың да. Анан суранасың. Анан аны урушуп койсоң, же ошол жерден сөгүп койсоң, алда тырышып калат да. Тырышып калат да, эми башкасын алып барып жасайт. Ошого
эми кээ бир жерлерден айла жакты сурайсың да. Сураганда аны деле баарыбыз эле баарын уша берсек деле болбойт да. Жаман иштеп атасыңар да болбойт. Камчы менен чагып отуруп баягы иштете албайсың. Кээде мындай конфет берип туруп, алдап туруп иштетсең болот. Анан мен де жашымда улуу, анан кээде өзүмдүн кишилерди кичине мактап коюшум керек да. Айланайын, сен жакшы иштеп атасың. Тиги мен районумда бир карашып койчу дегендей кылыпчы. Анан биздин соцсеттен эле четинен угуп алып эле анан баштайт. Анда жакында бир сизде бир журналист бар, мен менен тең экен. Анан ушинтсем айтып атпайбы? Эгерде сен баягы саясатта дейт, эгер сен жөнүндө такыр эч ким жазбаса, сен политический труп болосуң дейт. Эгерде сен жөнүндө жазып атса, жакшыбы, жаманбы, демек сени жазып аткан журналист муну көрөт, муну угат, бул жөнүндө жазыш керек деп жазып атат. Анан кийин эгерде 90 кишиден сен жөнүндө жазса, демек сен ошо журналистке сага көңүл бурганда или блогер көңүл буруп атсачы, демек сен көңүл бура тургандай адамсың деп атат. Анан саясатка келгенде баарына даяр болушубуз керек, сынга да даяр болушубуз керек, бардыгына даяр болушубуз керек. Анан иштеп аткан адам ким болбосун, өкмөт болобу, президент болобу, дайыма 100% сен туура кылып атам десең деле баягы сенин туура эмес жагыңды таба тургандар да көп болот да. Ошол үчүн дайыма сөзүңөн жаңылып каласың, да бир жерден жаңылып каласың да. Адам болгондон кийин бардык жагынан жаңылабыз. Ошондуктан баягы бир киши айтат, мен өзүм окуган жок, комментарийден бир мени аябай сөгүп коюптур дейт. Анан кийин мен мейлим боло берет десем, ал киши айтып атат да, мен дейт, өзүмдүн атамды, же болбосо атам менен тең, же болбосо менин балам мени менен тең адамды сөксө, анда мен туура эмес тарбия берген экенмин деп атат да. Эми сындасын, бирок сөкпөсүн, жаман сөз айтпасын өзүнөн улуу адамга. Демек өзүнүн тарбиясы ошол начар. Өзүнүн атасынан улуу болуп аткан адамга жаман сөздөр келтирсе, сындаса, баары сындашыбыз керек. Бирок элде ашык чаап кетип атабыз да, такыр эле. Ошондуктан эми саясатка келгенден кийин мен бирок бир чынын айтканда өзүм жөнүндө окубайм, карабайм да. Ушун дегенде көпчүлүк учурда өзүмө жакпайм. Сүйлөгөнүм да жакпай калат кээде. Жогорку кеңештеги сүйлөгөндөрүңүздү да көрбөйсүз да ошондо. Такыр көрбөйм. Ушун дегенде өзүңөр билесиз, азыр бир экономика жөнүндө бир жакшы бир маек курсак азыр, ушуну экономиканы кантип көтөрөбүз, анан мындай кандай кылып бир айлыктарды көтөрөбүз деп азыр сүйлөшсөк, бизде ашып кетсе бир 2-3 миң киши көрөт. Эгерде мен азыр мына чынын чайнек мына стаканды алып туруп операторго сизге чачып туруп сөгүп кетип калсам, бир 500 миң киши жөн эле көрөт. Жөн эле көрөт. Ушун дегенде биз ушундай жалаң, ушундай бир скандал бирдемелерди берип отуруп элди көндүрдүк да. Мындай. Анан ошондо да урушуп кетсек деле, кыйкырсак да сөгүнсөк, бир 2 мүнөттүн ичинде сөгүнүшүбүз керек да. Ошону көрөт. Мен бир эфирде энең дурайында бирөөнү айтып койсом, ошол кетти. Качан канча деген кетти да. Менден кийин, менден алдымдагыны карасам, бир 3 миң, 2 миң просмотр болуп кетти. Меники тиги миллиондон ашып кетти бирден. Карабайсыңарбы? Ошондо бизде ушул шоуну эле көрүп отурушат да, карап турушат. Ошо шоу болсо экен депчи. Анан кийин жогорку кеңештен да карабайсыңарбы? Кулагын чуп койсо, мурдун чуп койсо ошону көргөзөт. Анан бир жакшы сөз айтсаң, эми бир чети ал бул жакшы. Эмне үчүн дегенде, карасаңар, биз Кыргызстанда мындай органдардын баарынан саясатта мындай бийлик органдарды карагыла, бир эле жогорку кеңеш камеранын алдында турабыз. Эртеден кечке чейин эмне сүйлөсөк деле, чүчкүрсөк деле, микрофонду какылдап койсок да, такылдатып койсок деле баардыгы көрүнүп турат. Силер деле бир нерсени карасаңар, интернетке кирип эле карап алсаңар болот да. Ошондуктан биздин ишибиз ачык турат. Ар бир минут, ар бир секунду. Комитеттен сүйлөгөнүбүз да ачык. Ошондуктан башкаларга караганда бир губернатордун сессия эмесин чогулушун, же болбосо акимдин, же бир министрликтин
чогулушун интернеттен көрө албайсыңар да. Алар керектүү жерин кесип туруп чыгарып коет. Болду. А биздики ачык, бардыгы ачык турат. Ошондуктан эми сүйлөп атканда да особенно жаш депутаттарыбыз кээде жаңылып калып атат да. Биз ошондон шоу кылып салып атабыз да. Эми бул бир чети туура. Ошондуктан парламентке келгенде, депутат болуп келгенде эчтекени жашыра албайт экенсиң. Сүйлөп аткан сөзүңө чейин бардыгы ачык турат. Тетиги 1 жыл мурунку сүйлөгөнүңдү ар бир адам эмеден интернеттен алып чыгара алат да. Ошондуктан депутаттар жөнүндө, парламент жөнүндө өтө көп информация да. Эгерде интернет желесинен карасаңар, биз жөнүндө аябай көп. Эмне үчүн дегенде, ар бир адам ала алат информацияны. Комитеттен болобу, жогорку кеңештин жыйынынан болобу, бардык жерден алсак болот да. Анан жайында эле тынчып калабыз, баягы биз каникулга кеткенде 2 ай тынчып калат, эфирде деле баягы эмне үчүн бир айткандай карай тургандай нерсе жок экен депчи. Өзбекстандан аялдар келди. Ай, силердикин карап ушундай рахаттанабыз. Биздин парламентте анча эмес, силердикинен аябай жакшы көп нерселерди карап кызыгып турабыз дейт да, карапчы. Ошо парламент сиз жогорку кеңештин депутаты катары ошо 7-чи чакырылыштын депутаттарына кандай баа берет элеңиз? Кандай иштеп атасыздар, мындай элдин үмүтүн аткара атасыздарбы? Эми парламентте силер өзүңөр айтып атпайсыңарбы? Мына 20дан ашык депутат алмашып кетти депчи. Эми мындай жаңы деп, мындай эски 3 жыл болду деп айтканга да болбойт парламентте. Эмне үчүн дегенде, башында келгенинин көбү алмашып кетти. Көбү чоңойгон мындай өкмөткө кеткени бар, өз кетип калгандары бар, баягы сот менен баягы соттун чечими менен кеткендер бар. Ошондуктан эми бардык депутаттарды айта албайм, бирок менин оюмча, мен жеке оюм боюнча, эми парламенттин иши ушул. Кээде эмнегедир ойлойт да көбү, ушул парламент сөз жок өкмөттү сындап туруш керек депчи. Бирок өзүңөр ойлосоңор, парламенттин көпчүлүгү бул партиялар менен келген, партия тизмеси менен келгендер. Ошол эле ата журтта айттым. Караңыз, ал кимдин партиясы? Ошол эле Ташиевдин партиясы, туурабы? Эл кимге берди мандатты? Ташиевке берди. Ташиевди танып, бул ушунун Ташиевдин партиясы экен деп мандатты Ташиевке берди. Анан алар өзүнчө бөлүшүп алды да. Бирок эми аны тартип болуш керек да. Ошол, допустим, биздин фракцияда эле фракция бир 10 киши чогулганда биз кадимкидей талашабыз. Бирок ошол жерден көпчүлүк добуш бергенде фракциядан, момундай кылайлык, буга добуш берейли, буга добуш бербейли дегенде, анан кийин чыккандан кийин залдан ошо унчукпай, ошол көпчүлүк кандай десе, ошондой добуш берип атабыз. Бирок алар биз камерадан кеткенден кийин тиги кабинетте болобу, ошол жерден кадимкидей талкуу болот да, кээде 2-3 саат талкуу болот. Тем эле урушканга чейин барабыз. Бирок көпчүлүк кандай добуш берсе, ошол фракциянын, анан кийин фракциянын атынан баарыбыз добуш берип атабыз да. Так, эгерде мындай карасак, мындай да, сиздин бир эле эмеге сөз менен жооп бергенге аракет кылайын. Ошол эле Акылбек Жапаров жакында айтты, 1 триллион сом киреше түштү деп Кыргызстанга, туурабы? Сиз билгенде, сиз деле налог төлөйсүз, туурабы? Сизге келип налоговый инспекция же башка бирөө колуңузду кайрып туруп төлөтүп атабы, же өзүңүз эле төлөп коюп атасызбы? Сиз өзүңүз төлөп атасыз. Эмне үчүн дегенде, дүкөнгө барганда нан алып атасызбы, май алып атасызбы, же заправкадан бензин куюп атасызбы? Ошо чекти бергенде, чекте сиз төлөнгөн налогуңуз бар. Ошол заправка болобу, ким болот, ал посредник, ал өкмөткө төлөп берет сизден түшкөн акчанычы. Ошондуктан менин оюмча 95% бизде налог төлөөчүлөрдүн баары өз ыктыяры менен өздөрү эле төлөп коет налогду. Эч ким кыйнабайт. Алар эмненин негизинде төлөп атышат? Мыйзамдын негизинде. Мыйзамды ким чыгарып атат? Жогорку кеңеш чыгарып атат. Демек ошол триллиондун 90% биз чыгарган налогдун налогду чыгарган үчүн, мыйзамдар чыгарган үчүн ошо мыйзам жол берип, ошол төлөп атат. Өкмөт менеджер. Ошондуктан демек ошол триллиондун ичинде жогорку кеңештин салымы бир топ. Эмне үчүн дегенде, мурунку парламент, андан кийин мурунку парламенттер кабыл ала албаган мыйзамдарды ККМге окшогон биз кабыл алып бердик. Ошол үчүн бүгүнкү парламент өтө көп
сынга жыгылып атат. Эмне үчүн дегенде жакпаган көп кишилерге жакпаган мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Ошол эле базарларда ККМге каршы эмне деген күчтөр чыкты, эмне деген митингдер болду, туурабы? Бирок мурда ошол парламенттер кабыл албай коюп атты да, биз кабыл алып бердик. Бирок анын артынан эмне деген жол, эмне деген акча эмелер болуп атат. А бизде мындай деп атат да, десе эле өкмөт, парламент менен өкмөт дайыма кагышып туруш керек деп. Жок. Менин оюмча биз мындай эгерде өкмөт бир туура эмес мыйзамдарды сунуш кылса, мына жакында жана милицияны тартканга болбойт деген. Аны кайрып берип атабыз арткачы. Ошондуктан менин оюмча парламентте бүгүнкү экономика өсүп атканынан аябай көп салымы бар парламенттин. Аябай көп салымы бар. Жана милицияны да айтып калбадыңызбы? Милициянын ошол мыйзам долбооруна көз карашыңыз кандай? Мен мындай да, эгерде өзүң айдоочу катары жолдо баратканда, эгерде биз милицияны ошол жерде гайынычы тебелеп тепсе берсекчи, анда бийлик эч качан бутуна турбайт. Эмне үчүн дегенде ал ошол бийликтин өкүлү. Бийликтин өкүлү. Башкасынан карайлык. Ошол турган старшинабы, сержант болобу, прапорщик болобу. Эмне укугу бар? Эмне кыла алат сени? Эч кандай укугу жок. Токтото алат. Квитанцияны жазып берет. Болду. Праваңды тартып ала албайт, машинаңды алып барып кое албайт. Анан кийин мындай да, эгерде сен 90 деп турса, сен 120 менен баратсаң, токтотуш керек да. Анан кийин штрафты чөнтөгүнө салбайт да, эгерде квитанция жазып берип атсачы. Демек, мамлекетке кетет. Эмне кыла алат? Биз ошого правабызды бербей, анан айтышып туруп атабыз. Анан ичип алгандардын баары, мен биякта иштейм. Эгерде ушул бир гаи менен туруп көрсөңөр, жолдун боюнда ар бир 5-чи бир крутой өзүнчө эле. Келип эле удостоверениесин көтөрүп чабат келип бетине, мен тияктан, мен бияктанмын деп. Анан мындай да, ошол үчүн бүгүнкү биздин Кыргызстандын жана май кызматкерлеринин укугун такыр баарын алып койгон. Бүттү, бүгүн жөн эле алып алат, текшерет. Эч кандай айтыша албайт, эчтеке деп айта албайт. Анан менин оюмча кичине мамлекетте тартип болуш керек да. Тартип болуш керек. Тескерисинче, эгерде Кокустан ошол жерден бир жарылуучу зат, дагы бирдемени алып бараткан бир террористтер болсо, аны токтотпой өткөрүп жерсе, анан кийин барып алып бир жерде бир террористтик акт кылып койсо, кимди камайт? Ошону камайт. Эмне үчүн сен токтоткон жоксуң? Эмне үчүн сен текшерген жоксуң? Эмне үчүн сен багажнигин ачкан жоксуң деп баштайт. Ачсак, кээде карап атпайсыңар блогердин, праваңды берип койчу десе, жок. Неге берем сага дейт. Анан кийин биз аны шылдыңдайбыз. Дагы көп кылабыз. Ошол үчүн менин оюмча арасында бар. Ар бир кесипте мындай туура эмес иш кылган кишилер бар. Бирок биз бардыгын эле жамандай берсек болбойт да. Арасынан мейли 10дон 3 жаман болсочу, 7-өсү жакшы да. Анан кийин алда бирөөнүн баласы, алда бирөөнүн бир тууганы. Ошондуктан мындай тартса болот, бирок шылдың кылбашыбыз керек. Анан кийин турат погончон адамда, эмнеге токтоттуң? Эмнеге сага правамды берем? Берип койсоң, праваңың бар экенин көрөт да, туурабы? Кайра колуңа карматат, кете бергин. Праваңды тартып алам деп аткан жок да, мыйзамда бар, правасыз айдаганга болбойт. Эгерде права көөлүгүң жок болсо, айдаганга болбойт. Көргөзө эле кой, болду, анын эмнеси бар. Бирок биз анын баарын, анан кийин ал ошол бийликтин өкүлү. Демек, эртең бийликке биздин көз карашыбыз да жаман болот да. Ошондуктан мен оюмча тартканга баарыбыз деле тарта берсе болот, анын мындай эчтекеси жок анычы. Мен каршы эмесмин, бирок жанагындай баары тарта берсин, бирок шылдың кылып, анан кийин бир жаман көрүнтүп, ошолорду кылбашыбыз керек да, мен оюмчачы. Анан дагы бир биз кыргызбыз. Кыргыз негизи улууларды сыйлаш керек да. Биз улуу арасына карабай, кээде шылдың кылабыз, кол көтөрүп атабыз. Таң каласың да, анан кээ бирлердин үйүнүн жеке менчигине чейин кирип барабыз, ага чейин тартып атабыз. Анан ар биринин укугу болуш керек да. Силердин деле мына бул жерге, студияңызга башка бирөө силердин уруксатсыз кирип келе албайт. Только санкция бериш керек, сотчу. Анан ар кимиси кирип келип эле студияңар
туура эмес экен, сиз туура эмес кийинип алып турсуз деген анда да болбойт. Ушул аптада парламентте жала жабуу, мазактоого айып салган мыйзам долбоору 3-окууда кабыл алынды. Бул мыйзам долбооруна сиздин пикириңиз кандай? Анан бул мыйзам долбоору тандалмай иштеп калбайбы? Эгерде биз мындай карап турсак, кемпир чалдарыбызды пенсия төлөш үчүн бирөөдөн налог алышыбыз керек туурабы? Бирөөнүн подоходун алышыбыз керек. Алар деле төлөп атканда мындай төлөгүсү келбейт. Эч кимиси эле мындай каалагандай жашагысы келет да баарыча. Ошондуктан мен оюмча мындай де бирөөнү мындай жала жаппай эле биз биринчи карайлык да, журналист деген бул ким? Менин оюмча журналист деген бул бир жерден бир жаңылык болсо информацияны алат, ошол информацияны обработка кылып баягы карап туруп, анан кыскартып, анан элге сунуштайт. Мына кыла депчи. Жагабы ал болуп аткан иш, жакпайбы, журналист менин оюмча өзүнүн жеке оюн ошол жерден айтпаш керек. Информацияны бериш керек. Эл өздөрү тазалап алат да. А эгерде биз алып туруп, бул ак, бул кара деп туруп, уже айтып берип атсак, бул өзү эле туура эмес болуп атпайбы? Эл өздөрү ошол ким ошону көрүп атса, ким угуп атса, өздөрү таразылап, өздөрү айтышсын да, бул жаман турбайбы? Фактыны беришибиз керек да. Фактыны. Сиз анан кээ бир мындай граница болот да, мындай чегерасы болот да, жеке жашоо бар. Ал жакка кирбешибиз керек да. Кээде мен бир окуп калгам, жеке жашоосуна чейин кирип кеткендер бар да. Анын баарын чыгарып, анан бул баласы мындай экен, анан аялы мындай экен, анан энеси мындай экен, анан атасы ичет экен. Ал жакка бир барбашыбыз керек. Этика бар журналисттик. Анан бүгүнкү күндө сиз 5 жыл окуп, анан 5 жыл стажыңыз болуп, анан араң ушу студияга келгенче 10 жылдан кийин кирип, мына студияда мен менен отурасыз. А бирөө телефон бир алат да, эфирге алат да, бирөөнү сөгөт. Сөгөт да, аны да карап атат. Бирок мындай да туура эмес да. Сизди 10 жыл үйрөттү. Журналисттик этика деген болот. Мындай кээде журналист өзүнүн оюн мындай жылдырып коюш керек да. Тиги жанагы фактыны берип коюш керек. Ошол берди информацияны таптыбы, ошону берип коет. Анан өздөрү эл эмете болот да. Анан биздики мындай болот да. Кээде шайлоодо билесиңер, реклама берип туруп, көптөгөн блогерлер, журналисттер реклама берелик, тиги акча бергиле, мен сени мактап берейин депчи. Жаманы болобу, жакшысы болобу, акча төлөсө мактап атпайбызбы журналисттерди, туурабы? Эми анан кийин ошол эле кишини биз жамандап атабыз. Ошол да эми бул реклама болуп атат да. Эми анда баягы чеги бар да, туурабы? Көрүнгөндө биз ошол наркотикти, баңгизатты сатабыз, давайте балансан жерден сатып алгыла деп аны кылбай жатпайбызбы? Билебиз, ал болбойт, туурабы? Реклама кылганга болбойт. Ошондуктан эгерде мен күнөөм жок болсо, бирок мени күнөөлөп туруп чыгарып койсо, менин балдарым бар, да бирөөлөр бар. Анан ошол чыгарып аткан адам ооруп калсачы, да бирдеме болуп калсачы. Ошондуктан или мен депутат катары сиз жөнүндө трибунадан бир жалган информацияны мындай текшербей туруп сиз жөнүндө айтып койсомчу. Анан трибунадан айтылгандан кийин ошол эле, допустим, бийликтегилер, аларга да бирөө жөнүндө жалган бир туура эмес информацияны айтып турбай, күнөөсү бар экен тиги бу десе, келип анан да баса калат да. Ошондуктан мен оюмча бул журналисттер эмес, бул биздин парламентте сүйлөп аткан биз депутаттарга да трибунага чыкканда бирөө жөнүндө жалган сөздү айтпагын. Министр болобу жакпаса деле айтпагын. Сен кылмышкерсиң, сен кылмыш жазадың, сен уурусуң, сен коррупционерсиң деп мен аны айта албайм. Түшүнүктүү. Ошол мыйзам тандалмай иштеп калбайбы? Андай коркунуч жокпу? Эми ар бир мыйзамды кааласа мындай аны мыйзамды аткарып аткан адам да. Ошол адам мүмкүн бирөөсүн аткарайын десе, анын таанышы болуп калат. Же болбосо мындай ал симпатия болуп аткан адамга, ал экинчиси ал жаман көргөн адам болуп калышы мүмкүн. Ага колдонот, бирөөсүнө колдонбой калат. Туура эле айтып атасыз. Бирок анте берсек анда мыйзамдын баарын жазбашыбыз керек да. Мыйзамды аткарган адам. Качан Кыргыздын 100% адам, элибиздин баары таза иштеп калсак,
анда мыйзамдар таза иштейт. Эгерде мыйзамды аткарып аткан адам колу таза болбосо, анда эмне кыла алабыз? Мыйзам деген жазылганда таза адамга жазылып атат. Ошол өзүнүн жумушун жакшы аткарат деген кишиге. Бирок анын ар бир кесипте болобу, ар бир адамда ушундай адамдар болот экен, туура эмес иштеген, анан өз кызыкчылыгына иштеген, бирөөнүн фас десе ошонун эмесин аткаргандар болот. Андай коркунуч бар. Ушул суроого улай эле өлкөдө сөз эркиндигинин абалы кандай болуп атат? Сөз эркиндиги барбы бизде? Менин оюмча бар. Мен өзүмдүн баягы бир скриншот кылып жөнөтүп коюптур. Мен жана кофе мененчи сакалың өрттөнгүр. Анан дагы эмне деген гана сөздөр жазган жок магачы. Эмне кыласың? Айттыбай жаза албагылачы мага нерв кылбай. Аны билбей эле коеюн деп ошол үчүн окубайм. Эмне үчүн дегенде депутат болдуң эле сен жаман киши дейт да. Деги эле депутатты мактаган киши жок да. Анан эле баары эле депутатсың болду сен жамандай берет. Аңдып эле турат да. Чиркин. Мурдуңду чукуп койсоң эле, эмнеге мурдуңду чукпуйсуң? Эмнеге сен оң колуң менен чукудуң? Сен сол колуң менен чукушуң керек болчу дегендей болот да. Ошондуктан интернетти карасаңыз ашыкча деп атам да. Ашыкча өтө көп информация. Каалаганы келип, кээде карап турсаң, аны сүйлөп атканда орукчан адамдай болуп сезилет да. Бирок карасаң астында көрөрмандары да толтура, лайктары да толтура. Анан мен оюмча мен сөз эркиндиги толтура болуш керек. Мен баягы бир сарайдан артына барып карасам, сөз эркиндиги бир дубалда башынан аягына чейин жазылып турат. Айланайын, кандай гана сөздөр, уят сөз да бар. Анын арасында я тебя люблю, айка дегени да бар экен, бардыгы бар. Мен оюмча ашыкча. Ашыкча эмне үчүн дегенде, ушул Америкадан, башка жерлерден барсаңыз, бардык жерлерде мындай сизди сындасам болот, бирок келип мындай сиз кылбаган нерсени айыптай албайм. Ошол үчүн сөз эркиндик дегенде мындай кандай десем, чеги болот да. Сөгүнгөнгө болбойт, бул эфирден турабы? Бирок эгерде сөгүнсөм, бул эмне сөз мени камап койсо, бул кысымбы мага? Ошол үчүн мен оюмча мындай сиз деле азыр эфирдебиз, үчөөбүз турабыз. Эгерде сиз азыр туура эмес бир нерселерди кылсаңар, эфирге чыгарбай коет. Сиздин редакторуңуз турабы? Бул демек сизге кысымбы? Кысым эмес. Эмне үчүн дегенде силердин редакциянын өзүнүн политикасы бар, өзүнүн саясаты бар. Ошол саясаттан сиз чыкпашыңыз керек. Анын ар бирөөсүнүн, кээ бирөө может быть только развлекательный, бирөө жалаң саясат менен, бирөө болсо дагы бир башка жанры бар. Ошондуктан бул жерде эгерде айта берсекчи, ар кандай мындай дискуссия бүтпөйт. Бул менин оюмча биз адам болуп жаралгандан бери эле келатат болуш керек демократия. Мурда деле мындай да сөз эркиндигин айта турган жер эле жок эле да. Гезиттин баары мамлекеттик болчу, телевидение мамлекеттик болчу. Каерден? Бир жерден тойдон бирөөнү эле жамандабасаң, башка жер жок эле да. Бүгүн карагылачы. Интернет желесине ар бир адам интернетке кошулуп алып кирсе болот. Ар бир сиздин алдыңыздан мындай эгерде комментарий берсе, мына жазып атпайбы? Аны биз туруп алып айткан жокпуз да, сен мындай жазгын или мындай жазгын депчи. Аны контролдогон киши жок да. Ошондуктан сизге күнөөлүү болбош үчүн, сиз күнөөлүү болбош үчүн ошол кишиге биз бир чек коюп коюшубуз керек да. Эмне үчүн дегенде сиз азыр биз интервью кылып атабыз. Ал может быть сиздин комментарий катары бирдемелердин баарын бийликке каршы да бирдемелер жазып коюшу мүмкүн да. Ошону кантип биз чектейбиз? Чтоб күнөө сизде болуп калбасын. Сиздин страница экен, сиз эмне үчүн муну өчүрүп койгон жоксуң? Мүмкүн сиздин убактыңыз болбой калды, мүмкүн учуп баратасыз ошол маалдачы. Ошондуктан ушундай болбош үчүн кичине тартынып туруш керек да. Анда биз соңку сурообузду берели. Азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясаты боюнча берели сурообузду. Кандай кемчилиги болуп атат, кандай артыкчылыгы болуп атат? Кемчилиги жок, бийлик болбойт. Болбойт. Кемчилиги жок, депутат да болбойт. Эмне үчүн дегенде, мен шайлоого чыкканда, мен менен дагы 9 оппонент чыкты да. Ошо 9 оппоненттин жеңилип калган өздөрүнүн кишилери бар да. Алар эч качан мен эмне кылсам деле жактырбайт. Мен кандай кемчилик ошону айтсаңыз? Кемчилик мындай болот.
мен башкасын айтып берейинчи, такырбыга тиешеси жок нерсени айтып берейин. Бир таанышым бар эле, жакшы таанышым бар. 4 балалуу болгон, жакшынакай аял бар болчу. Аял бар эле. Ошол жигиттин энеси бир жарым 5 жылдай ооруп калды, рак оорусу менен аябай төшөккө жатып калды. Ошо келин ошо 5 жыл бою кайненесин тиммелеп апестеп бакты. 4 баланы достор келгенде үйүнө чай пайын берип тиммеле жакшынакай кылды да, анан бир күнү бирөө ушак сөз айтып коет. Аялың башка бирөө менен жүрүп атат дегендей кылыпчы. Ал кол менен кармап алган жок. Барды да скандал үйдөн айдап жиберди. 15 жыл чогуу жашашты. 15 жыл. 15 жыл чогуу жашап, 4 балалуу болушту. Не деген эмгеги бар эле. Бирок бир эле ушакка ажырашып кетти. Бир эле ушакка. Ошондуктан кээде 99 жолу бирөөгө бир кишиге жакшылык кыласың да, бир жолу колуңан келбей калса, ошол бир жолусун эстеп жүрөт да чиркин. Балаңды деле өмүр бою бак. Мына мен өзүм баламды айтып коеюн. Бир жолу урушуп калсаң, ошону унутпайт да чиркин. Сен мени уруштуң депчи. Мына ошондуктан бул бийликтин бүгүн карабайсыңарбы? Жакшы жасаган нерсесин эч ким көрбөйт. Эгерде бир жерден чалынып калса, ошону карап калабыз да, баары ошону жазабыз. Ай, момуп калыптыр депчи. Ошондуктан мындай да чек ара маселелер мына Тажикстан менен болуп атат, Өзбекстан менен чечилди. Бул чек ара маселелер чечилбесечи, согушка алып келет да. Эмне үчүн дегенде, ошо жердеги жергиликтүү жашап аткан чек аранын жанындагы жашап аткандарга эгерде мына жерге чип берип, мына ол жерден баштап бул Кыргызстан, ар жагы Тажикстан эле Өзбекстан дебесек, таш ыргытып атпайбы бири-биринечи? Таш ыргытып атат. Согуш башталып кетип атат. Ошондуктан ошонун чечиши өзү бир топко. Тажикстан менен нече жылдан бери чечилбей келатат. Ар бир президент менден кийинкилер чечсин деп эле таштап келе берген да. Бирок чынын айтканда үй бүлөдө деле карабайсыңарбы? Эгерде жалаң эле күйөөсү эле туура болуп тура барсачы, анда аялы эртең болсо бүрсүгүнү кетип калат, туурабы? Кээде сен 60% сеники туура болсо, 40% аялыңдыкы да туурабы? Балаңдыкы да кээде туура болуп калат. Ошондуктан компромисс менен келатабыз да. Мына бул деле жетишкендиктер. Анан экономиканы мындай да, убагында Союздан бери келген завод фабрикалардын баары, колхоз совхоздун баарын жоюп салдык. Ошолордон акча түшчү, ошо колхоз совхоздон айылдагы мектептерди, жолдорду ошолор салчу. Бүгүн анын баары жок кылдык. Реформа кылабыз деп, реформалар иштебей калды. Бүгүнкү күнү кайра ошонун баарын көтөрүш өтө кыйын. Бирок менин оюмча, бийлик бул жөн эле президент эмес, бул парламент, эл бардыгыбыз. Или коррупция менен күрөшкөндө, сиз жол мен болбосо, жол бул жигит болбосо, арыз жазбаса, келип алып, мен госрегистрден или ГАИ менен акча талап кылып атат, кармап койгулачы деп айтпаса, кантип кармайт аны? Кантип кармайт? Баарыбыз айта берген кыйынбыз, бирок арыз жазбаса, бүгүн кармай албайт анычы. Элсиз эчтеке кыла албайбыз. Ошондуктан бийлик бул эл. Биз ошо мандатын алгандан кийин биз ошол элдин менеджерибиз. Биз ошолорго элге иштеп берип атабыз. Ошондуктан аракет кылып атабыз. Өтө мындай экономиканы көтөрүп, бир эле күндө көтөрүп кетиш өтө кыйын. Сингапурга окшогон, Кытайга окшогон мамлекеттер бир эле күндө көтөргөн жок. Аларда 20 жыл, 30 жыл кетти. Биз болгону мына мен келгениме мына 3 жыл болду. Мен ошол 3 жылга эле жооп бере алам. 3 жылдын ичинде аракет кылып атабыз. Мен оюмча жакшы эле бир топ нерселер кылынып атат бүгүнкү күндөчү. Бир топ. Ошол үчүн сен кыл, мен кыл дебей, эгерде бир проблеманы мен айылда турса, ошону президентке, же өкмөткө, же парламентке эле карап турбастан, сен айыл өкмөт болосуңбу, ошо жердеги мамлекеттик кызматкер болосуңбу, сен ошо проблемага жакын турсаң, сен ошо келип алып жасай кал. Ал менин ишим эмес, ал мага тиешеси жок дебестен, сен командадасың, сен жасагын. Мамлекетти эле күтүп тура бербей. Президент, өкмөт, жолу парламент ар бир айылга барып, сен проблемаңды чече албайт. Эмне үчүн дегенде ал проблеманы да билбейт. Мына жанагы башында айтып кеткендей, курултайда болуп аткан көпчүлүк проблеманы ошол акимдер чечип кое турган нерсе. Эмне үчүн сен ошону чечкен жоксуң? Эмне үчүн ушул жерге келип айтып атат? Ошол көпүрө жөндөбү? Эмне үчүн сен ошол жерден түшүндүргөн жоксуң ошого? Ай, эртең жазап беребиз, сен кыйкырбай эле тур. Давай кылабыз бүгүн. Депчи, анан кийин келип алып эле ошол жерден мындай бир майда чүйдаларды айтып аткан, бул менин оюмча туура эмес. Анын майда чүйданы жасай турган адамдарыбыз бар. Ошол үчүн мамлекет бул бардыгыбыз. Сиз деле, допустим, бир жерден бир проблема чыкса, сиз да көтөрүп чыгып атасыңар. Мына менин коллегаларым көптөр мандаттарын эмне үчүн алды?
Эмне үчүн дегенде журналисттер көтөрүп алып чыгып ошол иликтөөлөрдүн негизинде ГКМБ, МВД иликтөөлөрүн жүргүзүп иш козгоп, анан мандатынан алдыртты туурабы? Демек, бүгүнкү бийлик журналисттердин айтканын да угуп атышат, карап атышат. Бул мындай да. Ошол үчүн 100% жакшы көрүнүш өтө кыйын. Мурунку бийликте турган президент, өкмөттөрдүн да тууган тушкандары бар, алардын тарапташтары да бар. Алар бүгүнкү күндө эмне кылсаң деле, баарын темеле алтындан жасасаң деле, ага жакпайт. Эмне үчүн дегенде, ал сындайт. Туура. Эмне үчүн дегенде, бирөө сындап туруш керек, бирөө карап туруш керек, туура эмес сүйлөп алсаң, бирөө айтып туруш керек. Эмне үчүн дегенде, антпесек, анда баары мындай бузулуп кетебиз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Анда биз эфирде жыйынтыктайлы. Анда урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ушун менен тет-а-тет программасы соңуна келип жетти. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.